араластырбы биз азыр Башакшекир Сактор ооруканасында турабыз, Стамбулдагы. Бул жерде операциянын айында жараланган жолдошубуз Чыңгыз Карабеков даңгылануудан өтүп атат. Чыңгыз, өзүңүз кандай сөз айтасыз? Бул жерде даңгыланууңуз кандай өтүп атат? Бул жерде Кудайга шүкүр, мамлекеттик больница экен, атын мен билбедим. Ошо жакшы неме кылып дарылап жатат экен, Кудайга шүкүр. Кече күндү кече биринчи операцияны түгүткөн. Азыр бутуңузду лечение кылып атасыз? Ооба, көздөп келдик эле, бутум өзү биринчи очередь бутум экен. Баяктан көздөп жөнөттү да. Оказывается, бут өтө эле кыйын экен, бутты биринчи оңдош керек экен. Төрт операция. 2-3 операция кылыш керек деп атат азыр. Ооба. 3-4 операция кылабыз биз. Операциядан кийин өзүңүздү жакшы сезип, түнү жакшы уктадыңызбы? Ооба, Кудайга шүкүр, түнү уктадым, жакшы экен. Сразу наркотикеги бойготот экен. Өзүңө келет экенсиң, жакшы. Шүкүр менен апарып алып келет, бар жокко. Чыңгыздын лечениясына жардам берген, бул жака которууга катышкан биздин саламаттык сактоо министрлигинин орун басар Ализа Карипбековнага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле тышкы иш байланыш боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Осмон Саттарович Масалиевке да терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун жардамы менен Чыңгыз аганын лечениясы толугу менен мамлекеттик квотага кирип, бекер болмой болду. Андан сырткары Кызыл Жарым аяк коомунда иштеген Сабина айымга дагы ыраазычылык билдиребиз. Эгерде көздү жеке менчик клиникасында лечение кылыш керек десе, алар даяр турат, ал жакты каржылап бергенге. Ооруканада аябай жакшы карашат экен. Жакшы докторлордун колуна түштү, жакшы ооруканага түштү. Кудай кааласа, лечение аябай ийгиликтүү болот деп ишенебиз. Тезирээк басып, көзүңүз дагы аябай жакшы көрүп, үйгө эсен-аман жетип алыңыз. Рахмат, мен кыргыз элине рахмат айтып коеюн, Алла разы болсун баарыңызга жардам берип аткандарга. Мамлекеттен, жөн элдер, короче, баарыңыздарга Алла разы болсун. Биз айтпаса Алла кайтар. Бул жактагы докторлордун айтуусу боюнча, травматологиянын, ортопедиянын лечение операция 2-3 жолу болот. Себеби мен эмне түшкөн бут аябай катуу жаракат. Азыркы учурда инфекция болуп, ириңдеп турат. Мүмкүн болушунча буту сактап калганга аракет кылышат. Көз боюнча азырынча күтүп туруу керек болуп атат. Себеби биринчи очередь буту сактап калыш керек.